Жогорку кеңештеги апта жыйынтыгы менен парламент көрсөтүүсү назарыңыздарда. Саламатсыздарбы? Алгач негизги окуялардан кыскача. Айдоо жерлерге салынып калган үйлөрдү мыйзамдаштырууну көздөгөн долбоор биринчи окууда кабыл алынды. 10 миллион долларды биз бирөөнүн чөнтөгүнө салып берген атабыз. Ал эми коммерциялык эмес уюмдар боюнча талаштуу мыйзам долбоору четке кагылды. Үркүндүн 100 жылдыгына карата мунапыс мыйзамы талкууга түштү. Муну кабылданардан мурда мурунку амнистияны ГСМ кантип применять эткен, кантип колдонгон текшерсек. Эненин кадырына жетүү оңойбу? Бул эне деген бул эң ыйык нерсе, бул эненин эмгегин эч качан актай албайбыз деп мен ойлойм. Жогорку кеңеш 42 миңден ашуун атуулдун өз алдынча куруп алган үйлөрүн мыйзамдаштырууга мүмкүндүк берген документти кабыл алды. Сугат айдоо жерлерин бир категориядан экинчи категорияга которуштуруу боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда жактырылды. Бирок мындай кадам көптөгөн эскертүүлөр жана шарттар менен жасалды. Өкмөт мындан ары айдоо жерлерин басып алууга же мыйзамсыз курулуштар үчүн сатууга жол бербеши керек дешет депутаттар. Жогорку кеңештин ичинде 10 миңдеген мыйзамсыз турак жайлардын жана алардын ээлеринин тагдыры чечилип жатканда, сыртында айдоо жерлерди трансформациялоону талап кылган атуулдардын тобу нааразылык билдирип турду. Трансформация! Митингчилер парламент бул мыйзамды кабыл албайт деп шектенип жатышкан. Бирок тилекке каршы 2015-жылы былтыр 4-апрелде бул мыйзамды кулатып салышкан. Көпчүлүк добуш менен колдобой. Биз карапайым калктар ушул маселени депутаттардан үмүт кылып күтүп келатканыбызга карабастан, ушуга чейин бүтпөстөн кайра артка создуктуруптун келатышынын өзүндө бир күмөндүү ой жаратат. Балким бул мыйзам жакын арада өтпөйт окшойт деген. Эл өкүлдөрүнүн демилгеси менен өкмөт тарабынан даярдалган бул мыйзам долбооруна ылайык 2009-жылга чейин ар түрдүү жагдайларда курулуп калган мыйзамсыз үйлөрдү документтештирүү каралган. Мыйзамды киргизүү боюнча сиздин коллегаларыңыз да көп суранган. Азыр айтылып кеткендей дагы бул турак жайларды салып алган адамдар да көптөн бери суранып келатат. Биз ошолордун суроолордун негизинде даярдап киргиздикти юридикалык жактан кантип чечсе болот деп. Бул жерлер калктуу конуштун жерлерине которулуп атканда ген план түзүлүш керек. Ген план ошондо ал жерде чек аралары чийилет. Кайсы айылдык аймакка тиешелүү болот бул турак жайлар? Расмийлердин айтымында мыйзамсыз үйлөрдүн көпчүлүгү жарандардын турак жайга болгон муктаждыгы, мыйзамдарды билбегендиги жана сактабагандыгынан улам курулуп калган. Бул жерде ар бир айыл өкмөтү боюнча райондун, областтын токтому чыгып калган, бирок аягына чыккан эмес. Биз ошол жумушчу топ келгенде эле сразу өкмөттө карап бул маселени Генеральный прокуратурага өткөрүп бергенбиз. Мындай үйлөр Башкала, Бишкектин тегерек четинде жана Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында бар. Жарандардын көбү айдоо жерлерин үй куруу үчүн сатып жиберген шылуундарга алданып калышканын айтып келишет. Жана жер саткан бизнесмендер мына жазында болот, бардыгы даяр деген документтерди көргөзүшөт. Алар айыл өкмөттүн чечимин, райондун чечимин ушуларды көргөзүшкөн. Анан ишенебиз да. Ошо ишенип сатып алар эмгиче эле жүрүшөт. Мына чыгат. Сала бергиле, жашай бергиле. Биз турбайбыз, Кудай урбады, чыгарабыз да деген нерселер бар да. Элдер айыл өкмөттүн архитектуранын уруксатсыз ал жерге фундамент куруп куймак эмес. Бул жерде сговор. Ошол жердеги жол берген айыл өкмөт башчылары, акимдер мына ошолар каймагын алып, азыр карапайым калктын документке ээ боло албай аткандыгы мына урматтуу депутаттар, мына биздин мезгилге туш келип атат алтын чакылышка. Бул 42 миң үй бүлө. Жерлердин категориясын которуштуруу боюнча мыйзам өтпөй калса, анда миңдеген турак жайларды түрттүрүп салуу маселеси чыкмак. Депутаттар жалпы жонунан үйлөрүн мыйзамдаштырып берүүнү талап кылган жарандардын мүдөөсүн жактайт. Бирок мунун арты кайрадан эле айдоо жерлердин кызыл кулактардын же жер мафиясынын колуна өтүп кетишине алып келбеши керек деген талапты коюуда. Сатып алып, үлүш жерлерди, сугат жерлерди анан карапайым элге тараткан, алдап, силер там салып бергиле, мен силерге бүтүрүп беремин, мен өйдө жактан чечип беремин деп. Мына бүгүнкү күчүн чечилбей, анан кийин сиздерге алып келип лоббировать этилип, мына ушул мыйзам менен ошо жерлерди мыйзамдаштырабыз деп жатат. А карапайым эл билбей келип алып алган. Бирок сиздер ошого жоопкерчилигин карадыңыздарбы? Ушул ишке ким алып келген? Ошондо тамдар салынып атканда, ошондой мыйзамсыз бизнестер болуп атканда бир киши жоопкерчиликке тартылдыбы? Бул 10 миң деген, мен 100 миллион доллар деп айта албайм. 10 миллион долларды биз бирөөнүн чөнтөгүнө салып берген атабыз.
Көчөдө азыр чыккан карапайым жүдөгөн адамдарды биз колдойбуз. Бирок ошоларды алдыга чыгарып коюп, миллионерлер отурат. Алар арабызда дагы бар. 10 гектардан жерди башка адамдарга жаздыртып койгон. Алардын фамилиясына чейин билебиз. Мен бул мыйзамды АКСке жөнөтүшүн талап кылам. Прокуратурага биз сунуш жөнөтүшүбүз керек. Өзү негизи прокуратура надзорный орган. Өкмөттүн эгерде токтомдору мыйзамдарга каршы келе турган болсо, прокуратура өзүнүн чечими менен ал токтомдорду жокко чыгарыш керек. Келечекте 50-100 жылдан кийин биз ошол жанагы сактап аткан сугат жерлердин баалары эбегейсиз кымбат болот. Өзгөчө бизге окшогон, Кыргызстанга окшогон сугат жери аз. Биздин 93%ыбыз Кыргызстан территориясынын. Бул тоолуу жери болуп эсептелет. 7% бизде, түз жерибизде, мисалы, бизге салыштырмалуу Казакстанда мындай, Россияда маселе жок. Ошондуктан биз көздүн карагиндей ушул сугат жерлерди өзгөчө ушул дан өсүмдүктөр өсө турган жерлерди сакташыбыз керек. Баарыбыз эле билебиз, кооз сүйлөп эчте турган элдерге татынакай жагынышты. Бирок давайте сурайбыз өкмөттөн. Эмне себептен бүгүнкү күндө дагы эле жок. Ошол садиктин ордуна эмнелер салынып калган, тастыкталып. Мектептин ордуна кандай үйлөр түшүп алган, самовольно. Башка эчтекени аралаштырбай, ушу 42 000 жарандын жерин тактап, фамилия алып келтирип, алып келбесе, бир добуштан колдоп берели. 6 жылдан бери шашылбаган, бир айда шашылып ушундай артыңардан жогуп келет абы. Ошентип узакка созулган талкуудан соң сунуштар жана эскертүүлөр менен мыйзам долбоордун концепциясы биринчи окууда колдоо тапты. Жогорку кеңеш бул маселеге атуулдарды турак жай менен камсыздоо боюнча мамлекеттик бирдиктүү саясаты иштелип чыккандан кийин гана чекит коюлат деп эсептейт. Ал ортодо депутаттар коммерциялык эмес уюмдар тууралуу талаштуу мыйзам долбоорун четке какты. Мындай кадам кыргыз парламентин буга чейин катуу сындап келгендердин көз карашын өзгөрткөндөй болду. Анткени аталган мыйзам долбоору кабыл алынса, Кыргызстанда атуулдук коом алсырайт, куугунтукка дуушар болот. Ал эми өлкө тоталитардык башкарууга багыт алат деген кооптонууларды пайда кылган. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. 2 жылдан бери ача пикирлерди жаратып, талаш тартыштар менен коштолуп келген мыйзам долбоору парламентте кабыл алынган жок. Мындан соң жарандардын көпчүлүгү социалдык тармактарга пикир калтырып, парламенттин акыркы чечимин кубаттоодо. Канчалык жарандык коом өнүксө, биздин өлкөбүз таза болот. Бейөкмөт уюмдардын бул багыттагы ролу абдан жогору. Алардын артынан көп нерсени үйрөндүк. Алар Кыргызстан Борбор Азиядагы демократиянын очогу деген кепти алып келип жатат. Алар буга чейинки талкууларда жарандык коомду куугунтуктоо, демократиядан алыстоо деп мыйзам чыгаруу органын сындап келген эле. Парламент тарабынан биринчи жана экинчи окууларда колдоого ээ болгон мыйзам долбоорлору үчүнчү окууда четке кагылган учурлар сейрек кездешет. Бул жолу таразанын ташы аталган документке каршы чыккан депутаттар тарапка оогонсуду. Бул мыйзамды биз бүгүн үчүнчү окууда жапа тырмак каршы добуш берип өткөрбөшүбүз керек. 5 жылда демократиялык, ачык, эркин коом курабыз деген аракетибизди ушул бир мыйзам менен жокко чыгарып албашыбыз керек. Кыргызстан демократиялуу өлкө деген имиджибизге доо кетет. Парламент демократиялык жарандарга бөгөт койгон мындай мыйзамдардан, демилгелерден алыс болсок деп мен чакырат элем. Анткени ушул мыйзам менен бизге Кыргызстанда эл аралык коомчулукта Кыргызстанга кичине көрсөтүлүп калбасын дедик. Анткени башынан эле ошондой сөз кетти да, Кыргызстандан анан бизден четтен келген ошол эл аралык уюм өкүлдөрү баары деле ушул мыйзамды кабыл алса кандай болот экен деп кичине бир чочулоо болуп атты эле, ушунун баары четке кагылды да. Эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, бул кээ-бир, маселен, айтайын, укук коргоо менен иштеген мамлекеттик эмес уюмдардын ишине жолтоо болот. Маселен, мындай долбоорлор бар да, ОБС каржылап жүрөт, Индия каржылап жүрөт, Пургон деле каржылаган жерлери бар. Айрым, маселен, жана ИВС деп коет, убактынча кармоочу жай. Ал кармалгандарды алып келип кармоочу жайда ошолордун укугу тууралуу мониторинг жүргүзүлгөн долбоорлор бар. Анткени менен бул мыйзам долбоорунун концепциясы баштапкысынан өзгөргөн болчу. Эл арасында айтылган чет элдик агент деген түшүнүк жокко чыгарылган. Ал эми каржы булагын коомчулукка ачык көрсөтүп туруу атуулдук уюмдарга эч кандай зыян алып келмек эмес деген пикирлер дагы айтылды. Попытка направлена только на то, что каждый гражданин Кыргызстана мог бы знать об источниках формирования финансовых средств неправительственных организаций и их имуществе. То есть откуда источники финансирования этих денежных средств, на какие цели направляются денежные средства и больше ничего. Акча каяктан келип атат. Эгер жок алардын акчасын жаап коелу, анан алар бизге жакшылык кылып атат, анда эмне тиги наркобизнестин акчасын алып жакшылыкка жумшай берелиби да, мындай айткандачы. Ошондой болбосун, каяктан келип атат акчасы, каяка жумшалып атат, ачык болсун. Анын эмнесин жашырышат?
тескерисинче сүйүнүп мисалы деген отчетунда жазып биз Кыргызстанга момундай кызматыңарды кылып берип атабыз силер үчүн десе биз деле кол чаап мындай колдоп турабыз да. Контролдойлу, может салгыла ошол эле каражатын медицинага салгыла, айыл чарбага салгыла, жардам бергиле, ага биз каршыбыз жок. Бирок биз эгемендүү мамлекет болгону биздин мындай эгемендикке булар киргизбеш керек. Мыйзам долбооруна каттоодон өткөн 111 депутаттын 65-и каршы добуш берип, кабыл алынган жок. Коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө деп аталган бул документ парламентте карала баштагандан бери эле кайчы пикирлер күч алган. Биз депутат Алмамбет Шыкмаматовго кайрылып аталган мыйзам долбоорунун өтпөй калышы эми Кыргызстандын демократиялык багыт алган өлкө катары мындан аркы аброюна кандай таасир берет деп сурадык. Эгерде бул мыйзам өтүп кеткенде, анда биздин ушул 25 жылда дүйнө жүзүнө коомчулукка мактанып айта турган 3 эң негизги белгибизди жогото болмокпуз. Бул биринчи кезекте бизде сөз эркиндиги, экинчи кезекте бизде күчтүү жарандык коом, үчүнчү кезекте бизде жарандардын демократиялык аң сезиминин өскөндүгү, өз укуктарын коргой биле алгандардыгы, бийликти эл көзөмөлдөгөнгө көнүп калгандыгы, элдер өз укуктарын коргоп, ар кандай уюмдарга биригип, митинг өткөрүп, өзлөрүнүн укугун цивилизациялык жол менен коргоп тургандыгын биз урдатпашыбыз керек. Мыйзам долбоору четке кагылды. Парламенттин имиджине кандай таасир берет деп ойлойсуз? Бул эл аралык коомчулукта, өнүккөн мамлекеттерде, күчтүү мамлекеттерде, өзлөрүн демократиялык деп тааныган мамлекеттерде, Япониядан баштап Европа бардык күчтүү мамлекеттердеги коомчулукта, оондо дүйнө коомчулугунда бул колдоого татый турган нерсе болот. Ал эми авторитардык режим мамлекеттеринде албетте айтышы мүмкүн, бизге окшоп эле ушу жарандык коомду кысып койбойт билеңер деп. Бул авторитардык коомдор, авторитардык бийлик ар дайым күчтүү жарандык коомдон коркуп келген. Адегенде Алмамбет Насырканович, ошол көз карандысы эмес уюмдун өкүлдөрү ошо агент деген терминди сындап чыгышкан. Мындан бөлөк ат койсо болот беле деп, бирок кийин ал деле которулду. Бирок сын пикир ошол менен эле токтоп калган жок. Сын пикир токтобойт, анткени ичиндеги механизмдерге ылайык эмне иш кылып атасың, отчет берип тур, акчаңды көрсөт, каякта жүрөсүң, кимди алдың, бизден сура, баягы тотальный контроль дегенди түшүндүрөт да. Бул жерде мындай да, биздин кыргыз калкы өзүбүздүн мамлекеттеги казынадагы акчанын бир тыйынына чейин билип турушубуз керек. Бул биздин акча, биздин баарыбыздын ушу салыгыбыз, биздин казынабыз, биздин ырыскыбыз. Ал эми эл аралык жардам берген донорлорду кекетип мокутконго биз мындай жол бербешибиз керек, анткени дүйнөлүк цивилизациялык тартип ушундайды. Эгерде алар биздин коомчулукка зыян келтирип атса, жана Азимжан Аскаровду колдогондордо ошо НПОлор бар. Ар кандай бир нетрадиционный бир культураны даңазалайбыз деген НПОлор жок эмес, бар. Бирок биз аларды точно бирден мындай чыгарып, узатып, аларды киргизбей, алардын ишмердүүлүгүн жүргүзбөй койгонго башка мыйзамдарыбыз бар да. Жалпы жарандык коомду дагы 1-2 туура эмес кылган жарандык коом үчүн бардыгын бир туура эмес багытка алып барып, жалпы мамлекетке, жалпы демократияга сокку урбашыбыз керек. Мына маселе ушунда. Эл өкүлдөрү бул аптадагы ар кыл маселелерди талкуулоодо билимдин сапаты, жаратылыш кырсыктарынан жабыр тарткан аймактар жана чет жерде жашаган улутташтар маселесин козгошту. Кененирээк кийинки материалда. Кыргызстандын жаратылышы кооз, көргөн жанды суктандырган мамлекет. Чакан өлкөнүн ичинде чечилген да чечилбеген дагы маселелер бир топ. Кандай болгон күндө дагы эл өкүлдөрү шайлоочуларга берген убадаларын аткаруунун аракетин көрүп келишет. Жыйындын жүрүшүндө таза нукура азыктарды жайылтуу башкы максат деген депутат Дастан Жумабеков дыйкандардын эмгегин баалоонун аракетин көрөт. Анын билдирүүсүндө таластык дыйкандар төө бурчактардын убагында өз чыгымдарын жабуу үчүн 25 сомдон сатышкан. Азыркы тапта кээ бир фирмалар аз калган төө бурчактарды 50 сомдон алышууда. Бүгүнкү күндө төө бурчактын баасы 50 сомго чыкты Талас облусунда. Эгерде ошол убакта өкмөт 40 сомдон, элге жардам берип 40 сомдон төө бурчактын килограммын алып койгондо, бүгүнкү күндө 50 сомдон сатып кайрадан өздөрүнө да пайда тапмак. Эң негизгиси элге чоң бир жардам бермек. Буга кошумчалай эл өкүлдөрүнүн тастыктоосунда айыл чарба тармагында жылыш бар. Быйыл 1 миллион тонна картошка өндүрүлгөн. Бул көрсөткүч былтыркы жылга караганда мол болгон. Бакыт Төрөбаевдин айтымында 600 түр товарды бажы биримдигине кирген өлкөлөргө экспорттоого уруксат берилди. Дыйкандарга жол ачылды десек болчудай. Бирок фермерлерге лизингке айыл чарба техникаларын жеткирүүдө түйшөлткөн көйгөйлөр да жок эмес.
Унааларды алып саткан шылуундар көбөйдү. Карапайым эл өз оокатынын аракетин көрүп жатса, аларды алдап кеткендер чекеден чыгат. Алсак бир эле учурда машинелерди 4-5 адамга каттатып жиберген алдамчылар жок эмес. Андыктан мамлекеттик каттоо кызматы бул маселени тыкыр көзөмөлгө алуусун эл өкүлү талап кылды. Бүгүнкү күндө мамлекеттик машиналардын ар бирин жаранын өзүнө каттап бербесек, эртеңки күндө штрафтык санкцияларды элден алуу кыйын жолдо болуп турат. Бул дагы коопсуздук шаарынын бүгүнкү программасына дагы бир жакшы бир жөрөлүп алып келет деп ойлоп турам мен дагычы. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошо тез аранын ичинде биздин Ош шаарынын базарына ГРЭСтин өкүлдөрүн бүгүнкү күндө тезирээк коюп берсек, бул жакшы деп ойлоп кетет элем. Ал эми Төрөбай Зулпукаров документ маселесине токтолду. Үй бүлөсүн багуу үчүн көпчүлүк мекендештер Орусияга кетишкен. Учурда алардын бир тобу ар кандай себептерге жараша Россия жарандыгынан чыгарылып ара жолдо калышууда. Журтташтарга жан өрөгөн депутат өкмөттөн мекендештердин кайрадан кыргыз жарандыгын алып берүү маселесин тездетүүнү сурады. Мурда биздин этникалык кыргыздар Россиянын Федерациясынын жарандыгын алса, жеңилдиктер бар да. Анын тез аранын ичинде ошол жерлерде элчиликтер менен миграционный службанын негизинде биз жардам беришибиз керек. Өз ата журтун көрүүгө зар болгон мекендештердин документ маселеси чечилбей келет. Ушул быйылкы жылы, тарыхый жылы болуп аткандан кийин, ушул виза маселесин чечип, ошол биздин этникалык кыргыздарга визасы жок кирип чыгууга бир мындай мүмкүнчүлүк түзүп берсек. Суу-самыр жайлоосу керемет, бирок ага бара турган жол адамды бүдөмүк ойго салат. Мурда жолдордун асфальттары тешилип гана калган болсо, эми алар жарылып кеткен. Андыктан жолдун курулушунун сапатына көңүл буруу керектигин депутат эскертип өттү. Биздин номера 1 стратегиялык автожолубуз. Мына ушул Тоо ашуунун аркы бетин караңызчы. Азыр ал жерде асфальт жол эмей эле таш жол болуп калды. Таш жол, а жерде жанында ямочный ремонтко ал жол болбойт уже. Аны жаңы асфальт менен реконструкция кылбасаңыз да. Рада Туманбаева Жалал Абад облусунун Аксы районундагы Кош дөбө, Сомет жана Таш жар айылында 2000ден ашуун калк жашаган менен бир дагы бала бакча жоктугун белгиледи. Семет айылында балдар бакчасына ылайыктуу имарат табылып, айыл өкмөтү тарабынан сатылып алынды. Бул имаратты балдар бакчасына ылайыктуу пайдалануу боюнча керектүү болгон иш кагаздар кыймылсыз мүлктү каттоо кызматы тарабынан даярдалып, азыркы учурда имарат капиталдык оңдоого муктаж болгондуктан, ошол айыл өкмөтүнүн тургундары капиталдык оңдоого жана эмеректерге каражат сурап жатат. Ал эми Дастан Бекешев мамлекеттик мекемелер 5 күн иштерин, ошол эле маалда мектептерде 6 күн окуу жүргүзүлөрүн айтып, билим берүү жаатында жүргүзүлүп жаткан реформаларда бул маселени эске алууга чакырды. Биз дагы мамлекеттик стандарттарды алмаштырып, жаңы системага өтүш керекпиз. 5 күнгө өтүш керекпиз. Мен дагы азыр мыйзамды жазып атам, ошол боюнча чогуу ошону алып чыгайлы, качан билим берүү тармак даяр болот ошого. Биз ошо сөзсүз барыш керекпиз. Белгилей кетсек, мындан сырткары эл өкүлдөрү парламенттин ар түрдүү маселелер саатында курулушу бүтпөй жаткан социалдык объектилер, айрым жерлерге өрт өчүрүү кызматын түзүү, согуш ардагерлерине кам көрүү, элди турак жай менен камсыздоо, таза суу көйгөйлөрүн чечүү маселелерин көтөрүштү. Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү боюнча стратегия жок. Мындай пикирди Бирбол фракциясынын депутаттары билдирди. Фракция жыйынында өкмөттүн 2016 жылга туристтик сезонго карата даярдыгы тууралуу маалыматын укту. Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик саясат кантип ишке ашырылып жатат? Бул суроого жооп берген вице-премьер-министр Гүлмира Кудайбердиева туристтерди тартуу үчүн Казакстан менен Орусиянын кээ бир шаарларына тамчы аба майданынан түз каттамдар ачыларын маалымдады. Ал финансылык кыйынчылыктарга карабай Ысык көл Шакек жолун бүтүрүү аракеттери жүрүп жатканын кошумчалады. 2016 жылдын 1-июнунан тартып 28 августка чейин ТСЖ авиакомпаниясы тарабынан Ош, Тамчы Ош маршруту боюнча жумасына 2 рейсти аткаруу пландаштырылды. Үстүбүздөгү жылдын жайкы сезонунда Ысык көл эл аралык аэропортуна Россиянын жана Казакстандын шаарларынан эл аралык аба линияларын ачуу боюнча иш жүргүзүлүүдө. Орусия менен Түркиянын акыркы убактагы мамилесинен улам ал жактык эс алуучулардын көбү Кыргызстанды тандашы мүмкүн. Быйыл жылдагыдан да көбүрөөк туристтер келерин күткөн депутат Исхак Пирматов аларды канаттандырарлык деңгээлде кабыл алуу боюнча көрүнүктүү иш-аракет байкалбай жатканын сындады. Мындан тышкары парламентчи өлкө тууралуу эч кандай жарнама болбой жатканын айтып, бул ишти колго алууну тапшырды. Атаңдаштык бере ала турган биз Кыргызстан туристтик мамлекет катары
абдан чоң бир мүмкүнчүлүктөр жаралганы менен мен өкмөт тараптан бир встречный бир кадам жасалып аткан такыр байкалбай атам да. Жөнөкөй 30 секундалык Кыргызстан жөнүндө ролик тартыш эми эң кымбат болсо 5-10 миң доллар болот да. Жок дегенде бир айга мына МИД аркылуу сүйлөшүүлөр жолу менен биринчи канал болбосо дагы РТР, Культура жок дегенде Звездага окшогон кичинекей каналдарга неужели биз мындай бир жайгаштыра албайбыз? Ал эми Бакирдин Суамбеков өлкөнүн туристтик аймактарында адамдын эң жөнөкөй физикалык муктаждыгын канааттандыруучу нерсенин жоктугу уялтат деди. Мына чет мамлекеттен туристтер келет, Россиядан келет, Казакстандан келет, бир 300 чакырым өткөнчө жолдо бир жаратылуу туалет жок болуп атат бизде. Ошол жагынан кичине көңүл бурсак. Эми жолдо баратканда 2-3 жерде мусорный свалка үйүлүп бүттү. Мен 1-2 жолу өкмөткө да кайрылдым, эч ким тазалабайт. Эмки жылдан баштап уже стабилдүү турда тура турган туалеттерди буюрса баштап атабыз. Туалеттердин ичинде жаңы современный, жаңы системасы менен менеджменти жакшы болгон туалеттер коюлат. Депутат Аскарбек Шадиев болсо виза маселесин козгоду. Ошондой эле экологиялык, санитардык нормаларды сактоону, сезон маалында туристтердин коопсуздугун камсыздоо тууралуу ойлорун айтып, депутаттар тиешелүү тармактарга тапшырма берди. Ата мекен фракциясы 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдыгына жана Кыргыз Республикасынын 25 жылдыгына байланыштуу мунапыс тууралуу мыйзам долбоорун карады. Талкууда белгилүү болгондой, сексуалдык зомбулукка, экстремизмге, адам өлтүрүүгө тиешеси бар кылмышкерлерге мунапыс берүүгө болбойт. Деги эле абакта отургандардын ичинен кимдерге жеңилдик берилиши мүмкүн. Улуттук боштондук кыймылынын 100 жылдыгы жана көз канамсыздыктын 25 жылдыгы абак жазасын өтөп жаткандарга мунапыс жарыялоого себеп болууда. Бирок алгач ата мекен фракциясында каралган бул мыйзам долбоорун алдыда дагы көптөгөн кызыл чеке талаш-талкуулар күтүп турган сыяктуу. Азыр сот кескенден кийин деле ушул саясий инструментти пайдаланып мыйзам аркылуу амнистия менен кутулуп кетип атат. Мурун сот аркылуу кутулса, мындай туура эмес кесип дегендей да, жеңил-желпи жаза берип. Азыр оор кылмыш алса да коркпой эле баары бир амнистия менен чыгабыз деген түшүнүктөр калыптанып калды. Бул жерде императивно жазылып турат. Действие статьи 1 настоящего закона не распространяется деп атат. Действие 1 деп атат. Действие 1 настоящего закона. Статья 1 деп атат. Статья 1 Жазатбаева освободить от уголовной ответственности и наказания в виде лишения свободы деп. Биринчи статьяда жазылып турат, ошо освободить от уголовной ответственности деп. Депутаттардын айтымында оор жана өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдарга карата мунапыс жарыялоонун же камак мөөнөтүн кыскартуунун зарылчылыгы жок. Биз көбүнчө тик арифметика менен келебиз да. Өтө оор эмес кылмыш 3 жылга 5 жылга кесилет экен деп, ошол мөөнөтүнө карап туруп, мындай амнистияга киргизебиз. Мөөнөтүнө эмес, бүгүнкү Кыргызстандагы тенденцияга ошол кылмыш канчалык массалык болуп кетип атат. Эгер аны тамырын кеспесе ал канчалык коомго коркунуч алып, даанандан да көп эмеге чыгып кетиши мүмкүн экендигин эске алып туруп, коомго болгон бүгүнкү ушул коркунучуна жараша амнистия колдонушубуз керек. Андан тышкары мунапыс колдонулуучу адамдардын саламаттыгы жана социалдык абалыдагы суроолорду пайда кылат. Себеби боштондукка чыккандардын көпчүлүгү кургак учук оорусу менен жабыркайт. Ошону менен бирге жумушсуздуктун айынан кайра эле кылмышка баруу коркунучу чоң. Биз аларды айкөлдү кылып бошоттук, бирок кылмыштуулук азайган жок. Бул биринчиден. Экинчиден мен азыр так цифра эсимде жок, ошонун 350-400 туберкулез менен ооругандар да. Алар түрмөдөн атайын жеңилдик алыш үчүн заряжать этет. Бирок чыгып алып, кара элди туберкулез менен эметет да. Алар түрмөдөн чыккандан кийин алар эч карабайт. Айылга барат, эл менен чай ичет. Бир күндө туберкулез менен ооруган киши бир күндө 40 кишиге жугуштурушу мүмкүн. Бул мыйзам кабыл алынып калса 3000ден ашуун адамга мунапыс жарыяланат. Анын ичинде эрезеге жетелик өспүрүмдөр жана майыптар бар. 1000ден көбү оор эмес кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгондор. 2000ге жакыны биринчи жолу анчалык оор эмес кылмыш жасагандар. Мындай мыйзам долбоорун толуктуу иретинде мунапысты балдары бар жесир айымдарга, жеңил кылмыш жасаган өспүрүмдөргө жарыялоо керектиги айтылды. Ал эми сексуалдык зомбулукка, экстремизмге, адам өлтүрүүгө тиешеси бар кылмышкерлерди абактан чыгаруу туура эмес дешет эл өкүлдөрү. Азыркы амнистияга тоже өзүбүздүн эмелерибизди киргизип атабыз. Колдонулбасын жанагы жаш четилектерге вообще эле ошо зортуктагандардыга колдонулбасын, жанагы экстремист терроризм боюнча соттолгондорго колдонулбасын, өмүр бою соттолгондорго колдонулбасын деп биз бияка изменелерди киргизип атабыз. Абак жазасын өтөп жаткан кишилерге карата мунапыс адатта мамлекеттик деңгээлдеги чоң мааракелердин алдында жарыяланат.
Ал эми Кыргызстан парламенттик фракциясы өкмөттү Кайыңды кабель заводунун ишин жандандырууга чакырды. Депутаттар атамекендик өндүрүшчүлөрдү колдоо иш аракеттеринин алкагында бул заводко көчмө жыйынга барган. Теманы кабарчы узулантат. Алгач эл өкүлдөрү кабель чыгаруучу заводдун аткарган иштери менен таанышты. Ишкананын мүдүрүнүн айтуусунда бүгүнкү күнү өндүрүш толук кубатын колдоно албай жатат. Бирок иш уланууда. Мындай АПВ проводдор чыкса, изолированный булардын установленный мощность где-то 75 000 километр болчу. Годовой объем. А бирок анан кийин булардын баарын чыгарганда эми андайдын деле кереги жок. Азыркы эмеге просто азыр мына бул голый проводдор эле кетип атат бизде көбүнчө. Завод өзүнүн продукциясын буйртмалар аркылуу гана жасайт. Негизинен буйртмаларды жеке компаниялар беришет. Ошондуктан аз өлчөмдөгү гана кабелдерди чыгарууга туура келет. 89 тонна заказ беришти, 4 ишкана бизден баягы Север Электро, Восток Электро, Ош Электро, Жалал-Абад Электро. Кийин 14-жылы болгон 10 тонна заказ беришти, а 15-жылы 2 ишкана 25 тонна заказ берди. Эгерде мамлекеттик энергия компаниялар ток өткөрүүчү кабелдерди ушул ишканадан сатып алганда эки жакка тең бирдей киреше болмок дейт заводдун абалын көрүүгө барган фракция лидери. Тилекке каршы ушу энергия компаниялар кабелди сырттан сатып алышат. Казактын заводдорунан, Россиянын заводдорунан, тажик заводдорунан сатып алышат. Бизде өзүбүздүн ишкана турат. Мамлекеттин үлүшү болбогону дагы Кыргызстанда өзүбүздүн ишкана тургандан ушул жерге заказ кыла турган болсо, демек биякта жумуш орундары ачылмак. Салыктар төлөмдөр, соцфонддун төлөмдөрү көбөймөк. Эгерде бул ишкана жакшы иштей турган болсок, Панфилов районундагы бюджети, Кайынды шаарында бюджети толуп социалдык маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүк болмок. Ошондой эле фракция мүчөлөрү жергиликтүү өндүрүшчүлөрдү колдоо максатында аткарылып жаткан иштерди өкмөт өкүлдөрү менен биргеликте талкуулады. Другие механизмы предусматривать. У нас фискальную политику уже Минэкономика ведет. Минэкономика что не инициирует этот закон? Жалпы жонунан караганда, Кайыңды кабель заводундагы абал ишкерлерди колдоо багытындагы өкмөттүн жүргүзгөн саясаты солгун экендигин көргөзөт дейт депутат. Өкмөттүн бөлүм башчыда отурат. Силер болсо буга чейин бөлүм башчы ноябрдан болсоң ага чейин бөлүм башчынын орун басары болуп иштеген экенсиздер. Сиз да бир басып берип койбойсузбу ушул жерде? Ушундай ишкана бар экен деп. 25% мамлекеттин үлүшү жок болгон күнү да силер келишиңер керек. Аталган ишкана өлкөнүн башка аймагындагы айрым заводдорго окшоп талаптоноого кабылган эмес. Мурда кандай болсо дээрлик ошол бойдон сакталып турат. Учурунда заводдо 2000 адам эмгектенип, түшкөн каражат жергиликтүү казынанын 98%-ын түзүп турган. Азыр бул заводдо